Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университети өлкөдөгү эң мыкты жогорку окуу жайларынын катарында. Дээрлик бир кылым тарыхы бар окуу жай өлкөбүзгө мыкты кадрларды, жогорку даражалуу адистерди даярдап берди. Куттуу университетибиздин тарыхый жолу 1925-жылы октябрь айында уюшулган Кыргыз агартуу институтунун тарыхынан башталат. 1927 жылы Кыргыз агартуу институту Борбордук педагогикалык техникум болуп кайра түзүлгөн. 1932 жылы Кыргыз мамлекеттик педагогикалык институту катары ачылып, педагогикалык, физика-математикалык, коомдук экономикалык жана адабий-лингвистикалык факультеттерге кабыл алуу башталган. 1951 жылы педагогикалык институттун базасында Кыргыз мамлекеттик университети түзүлгөн. Университеттин алгачкы ректору академик Бегималы Жамгырчинов. 1993 жылы Кыргыз Республикасынын президентинин атайын жарлыгы менен университет улуттук макамына ээ болгон. 2002 жылы улуу ойчул Жусуп Баласагындын аты ыйгарылып, өлкөбүздүн жогорку окуу жайларынын көч башы катары билим, илим жолунда байсалдуу жолун улап келет. Учурда Жусуп Баласагын атындагы Улуттук университетинин курамында 11 институт, 15 факультет, 58 кафедра, 32 билим берүү программасы бар. Мындан тышкары 3 кесиптик колледж, 2 орто кесиптик билим берүүчү колледж, 1 гимназия, 1 тилдер академиясы иш алып барат. Анда эмесе, университеттин түзүмдөрү менен тааныштыралы. Тарых жана чөлкөм таануу институту. Бул институтта 6 кафедра, 1 программа иш алып барат. Беш кафедра менен иш алып барган социалдык гуманитардык илимдер институту. Ал эми медициналык факультетинин курамында 2 кафедра иш алып барат. Исамидинов атындагы педагогикалык кадрларды максаттуу даярдоо институту, 2 кафедра, 1 колледж. География, экология жана туризм факультети, 2 кафедра. Кадрларды кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу институту 5 программанын үстүндө иш алып барат. Эл аралык мамилелер жана чыгыш таануу факультети 3 программада кадрларды даярдайт. Кыргыз Европа факультети 3 программа. Математика жана информатика факультети 3 кафедра жана 3 программа. Орус жана славян филологиясы факультети 2 кафедра. Кыргыз-Кытай институту 4 программа. Экономиканын жогорку мектеби 4 кафедра. Дене тарбия жана спорт бөлүмү. Айсалкын Асанова атындагы менеджмент жана бизнес институту 4 программа. Чет тилдер институту 4 кафедра. Физика жана электроника факультети 4 кафедра. Мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу факультети 1 программа. Юридикалык институту 11 кафедра, 1 колледж. Кыргыз филологиясы факультети 5 кафедра, 1 бөлүм.
Химия жана химиялык технологиялар факультети 3 кафедра. Компьютердик технологиялар жана жасалма интеллект институту 6 программа. Биология факультети 3 кафедра. Журналистика жана коммуникация институту 4 программа, 1 колледж. Кыргыз улуттук университетинин факультеттер аралык кафедралары. Каракол, Талас, Нарын жана Ош шаарларында университетибиздин филиалдары жайгашкан. Бүгүнкү күндө университетибизде профессордук окутуучулук курамынын жалпы саны 2128 адам. Алардын ичинен илимдин докторлору 145, илимдин кандидаттары 557, профессордук илимий даражасы барлар 87, доценттик илимий даражасы барлар 354, административдик чарба жана окуу көмөкчү кызматкерлердин саны 937 адам. 2 жылдан бери университеттин окуу процессинин жаңылануусу менен катар инфраструктурасы, окуу корпустары, жатаканалары, спорт аянтчаларын оңдоп түзөө иштери, ошондой эле айлананы көрктөндүрүү жана иретке келтирүү иш-чаралары алгылыктуу жүрүп жатат. Биз мыкты өзгөрүүлөргө, топту жарган Борбордук Азиядагы, дүйнөдөгү кыраан университеттерге катарлаш болууга интеллектуалдык, илимий потенциалыбыз, адамдык ресурсубуз, каалообуз жана максатыбыз бар Кыргыз улуттук университетибиз.